Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Бул сабагыбызда силер менен исламда ибадат бөлүмүн окуп жатабыз. Бүгүн исламда ибадат бөлүмүнүн 4-чү сабагына токтолобуз. Мурунку сабагыбызда ислам жана тазалык темасын өтүп, анда тазалыктын исламдагы орду, түрлөрү, тазалык менен ибадаттын байланышына токтолгонбуз. Ал эми бул сабагыбызда ислам жана тазалык темасын улай даарат темасына токтолобуз. Бирок темага өтпөстөн мурун исламдын шарттарын кайталап алалы. Алар ыйман келтирип мусулман болуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык сапарына баруу. Бул 5 шарт исламдын негизги шарты катары эсептелет. Даарат. Мындан мурунку сабагыбызда биз тазалыкты экиге бөлүп караганбыз. Хадастан тазалык жана нажасаттан тазалык деп. Нажасаттан тазалык ибадат кыла турган адамдын кийген кийиминин жана ибадат кылына турган жердин тазалыгы болсо, хадастан даарат ибадат кыла турган адамдын денесинин тазалыгы дегенбиз. Хадастан тазалыкка даарат, гусул сыяктуу мисалдарды келтиргенбиз. Мына ошолордун бири бул бүгүнкү темабыз даарат. Оболу даарат деген эмне? Мына ошолго токтоло кетели. Даарат араб тилиндеги тахарат сөзүнөн кыргыз тилине өтүп, тазалык деген мааниге келет. Даарат белгилүү органдарды усулуна ылайык жууп тазалоо жана башка маск тартуу менен аткарылган тазалыктын бир түрү. Даарат намазга киришүү үчүн шарт коюлган тазалыктын түрү. Буга хадастан тазалык деп айтканбыз. Куранда бул боюнча: "Эй ыймандуулар, намазга турганыңарда жүзүңөрдү чыканакка чейин колуңарды жуугула, башыңарга маск тартып, кызыл ашыкка чейин бутуңарды жуугула" деп айтылат. Азирети Мухаммед пайгамбар бир хадисинде: "Үммөтүм кыямат күнү даараттан улам жүздөрү жана буттары нурдуу болуп келет. Андыктан кимде ким нурун көбөйтө алса, муну дароо аткарсын" деп даараттын маанилүүлүгүн баса белгилейт. Даараттын көптөгөн пайдалары бар. Азирети Мухаммед бир хадисинде: "Бир мусулман даарат алып, бетин жууса, бетине тийиштүү бардык күнөөлөр жуулат. Ал эми колу бутун жууса, колу буту менен кылган күнөөлөрү суунун тамчылары менен кошо агып кетет да, ал адам күнөөсүз болуп калат. Ошону менен биргеликте тырмактын, кирпиктин астындагы күнөөлөрү да жуулат. Чын ыклас менен даарат алып, кыбылага карап, ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген адам үчүн бейиш эшиктери ачылат жана каалаганынан кирет" деп айтылат. Демек, бул хадисте даараттын мусулмандын жашоосунда канчалык мааниге ээ экендиги баса белгиленген. Демек, даараттын бир гана ден соолукка пайдасы болбостон, ибадат катары сооп да болот экендигин биле жүрөлү. Эми даараттын парыздарына токтололу. Парыз деген сөз бул шарт дегенди билдирет. Сөзсүз түрдө аткарылышы керек болгон иш. Демек, дааратта эмнелер парыз? Бетти бир жолу жуу, колдорду чыканак менен кошо бир жолу жуу, баштын 4/1 бөлүгүнө маск тартуу жана бутту кызыл ашык менен кошо бир жолу жуу. Сиздерге сүрөттөрдө көрсөтүлүп берилгендей. Демек, даараттын 4 парызы бар экен. Алар бетти жуу, колдорду чыканакка чейин жуу, баштын 4/1 бөлүгүнө маск тартуу жана бутту кызыл ашыкка чейин жуу. Бул даараттын парыздары эсептелет. Ошол эле учурда даараттын сүннөттөрү бар. Сүннөт пайгамбарыбыз аткарган иштер. Парыздан сырткары пайгамбарыбыз даарат учурунда кандай нерселерди аткарган?
Birincisi daarат үчүн ниет кылуу. Ниет кылдым Алланын ыраазычылыгы үчүн daarat алууга деп. Андан кийин daaratты Алланын аты менен баштоо. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим деп daarat алууга баштоо бул сүннөт эсептелет. Алгач колдорду тазалап жышып жуу, оозду тиш жуугуч же оң кол менен жышып тазалоо. Эгерде тиш жуугуч болсо, тиш жуугуч менен жууган абзел, эгерде ал жок болсо, анда оң кол менен тиштерди тазалап жышып жуу сүннөт эсептелет. Ар бир органды ирети менен кечиктирбестен жуу. Bir organды жууп, экинчи organды жууганга чейин биринчи жуулган орган кургап кала турган даражада убакыт өтүп кете турган болсо, анда бул туура болбой калат. Жууган жерлерди жакшылап жышуу. Кир болсо, ошол кирлерди тазалоо. Оозго 3 жолу суу алып, кайрадан чыгаруу. Демек, оозго 3 жолу суу алып, аны оозду тазалап жуу бул сүннөт катары эсептелет. Мурунга 3 жолу суу алуу, ар биринде сол кол менен чимкирүү, башкача айтканда мурундун ичиндеги ыплас нерселерди чыгаруу сүннөт болуп эсептелет. Оозго суу алуу гаргара деп аталса, мурунга суу алуу мазмаза деп аталат, урматтуу окуучулар. Ар бир органды 3 жолу жуу. Daarаттын 4 парызында биринчи бетти 1 жолу жуу парыз болсо, 3 жолу жуу сүннөт эсептелет. Колду чыканакка чейин 1 жолу жуу парыз болсо, 3 жолу жуу сүннөт эсептелет. Ошол эле бутту кызылашка чейин 1 жолу жуу бул парыз, ал эми 3 жолу жуу сүннөт катары эсептелет. Андан кийинкиси колу бутту жууганда алгач бармак учунан баштоо сүннөт. Бармактардын араларын жууп тазалоо. Эгерде сакал болгон болсо, сакалы жыш жайгашкан адам бармактары менен сакалын төмөндөн жогору карай колу менен аралатуу, суу жеткизүү. Манжада эгерде шакек болгон болсо, ошол шакекти айландырып ичине суу жеткирип коюу. Кулактарга маск тартуу. Кандай маск тартылат кулакка? Эң кичине манжасы же сөөмөйүн кулактардын ичине киргизип, баш бармагы менен кулактын сыртын маск кылат. Буну daarатты кандай алабыз деген темада дагы кеңири түшүндүрүп берем. Мына ушулар daarаттын сүннөттөрү болуп эсептелет, урматтуу окуучулар. Эми daarаттын макрухтары. Макрух бул амалды бузбай турган, бирок жагымсыз катары эсептелген иштер. Эмнелер? Сууну керегинен көп колдонуп, ысырап кылуу. Же болбосо сууну өтө эле аз колдонуу. Бетке сууну катуу чачып жиберүү дагы макрух катары эсептелет. Daarat алып жатып, бирөө менен сүйлөшүү же болбосо сүйлөө. Себепсиз башка адамга суу куйдуруу, өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетип туруп, бирок башка адамга суу куйдуруу бул макрух амал катары эсептелет. Андан кийин ыплас жерде daarat алуу, туалеттин ичинде daarat алуу, домдордо негизинен ванна болгондуктан ошол ваннада алса боло берет. Элем айылдын туалеттеринде, ошо туалеттин ичинде отурган жерде daarat алуу бул макрух амал катары эсептелет. Daarаттын сүннөттөрүн, башкача айтканда мындан мурун сүннөттөрүн көрдүк, мына ошол сүннөттөрдү аткарбай таштап кетүү дагы макрух амал катары эсептелет. Эми daarаттын парыздарын, сүннөттөрүн жана макрухтарын көргөндөн кийин daarатты кандай алабыз, мына ошого токтололу. Эң алгач кыблага жүздү буруп, жеңдерибизди түрүп, андан кийин daarатка ниет кылып, бисмиллахир рахманир рахим деп айтып баштайбыз. Биринчиден колубузду жакшылап жууп, эгерде кир болбогон болсо аны кетирип, бармактарда шакек болсо аны айландырып, ичине суу жеткиребиз. Андан соң оң кол менен оозго суу алабыз. Муну 3 жолу кайталайбыз. Ар бир жолкусунда суу менен оозубузду тазалайбыз. Башкача айтканда гаргара кылабыз. Эгер мүмкүн болсо, тиш жуугуч колдонсо дагы жакшы болот. Тиш жуугуч жок болсо, оң манжа менен тиштерибизди жышып тазалаганыбыз оң.
Андан кийин 3 жолу оң кол менен мурунга суу алып, ар бир жолкусунда сол кол менен мурундун ичин чимкирип тазалайбыз. Буга биз мазмаза деп айттык. Андан кийинкиси бет. Бетти чач башталган жерге, кулактын башталган жерине жана ээктин бүткөн жерине чейин жакшылап 3 жолу жууйбуз. Бунун 1 жолу жуулушу парыз болсо, 3 жолу жуулушу сүннөт дедик. Андан кийин чыканакка чейин оболу оң колду, андан соң сол колду 3 жолу жууйбуз. Андан соң колубузду суулап, аны менен башыбыздын 1/4 бөлүгүнө маск тартабыз. Башкача айтканда нымдаштырабыз. Башка маскты колдун ички бөлүгү менен кылып, анын аркасынан колдун сырткы бөлүгү менен мойнубузду суулайбыз. Сөөмөй менен кулактын ичин тазалап, андан соң баш бармактын ички бөлүгү менен кулактарыбыздын арка бөлүгүн нымдаштырабыз. Андан соң биринчи оң, андан кийин сол бутту кызыл ашыкка чейин жууйбуз. Буттар сол кол менен жуулаарын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Бул жерде сүрөттө дагы жакшылап көрсөтүп берейин. Мына биринчиде көрсөтүлгөндөй колубузду жышып жакшылап жууйбуз. Экинчиде андан кийин оозубузга суу алабыз 3 жолу, мурунубузга 3 жолу суу алып тазалайбыз. Андан бетибизди жууйбуз, чачыбыздын башталган жери, кулагыбыздын башталган жери жана ээлигибиздин бүткөн жерине чейин бетибизди жакшылап 3 жолу жууйбуз. Андан кийин биринчи сол колду чыканакка чейин жууйбуз 3 жолу, андан кийин биринчи оң колду чыканакка чейин жууйбуз, андан кийин сол колду чыканакка чейин жууйбуз. Алтынчыда көрсөтүп тургандай, колубузга суу алып, башыбыздын 3/4 бөлүгүнө маск тартабыз. Ошол эле суу менен, сөөмөйүбүздүн суусу менен кулагыбыздын ичин тазалап, баш бармагыбыздын ички бөлүгү менен аркасын нымдаштырабыз. Андан соң мойнубузду колдун арканкы бөлүгү менен нымдаштырып, эң акыркысы буттарыбызды 3 жолудан кызыл ашыкка чейин жууп, биз жууганыбызда daarатыбыз толукталган болот. Эми daarатты алдык. Бирок daarат качан бузулат же болбосо кайсыл абалдар daarатты бузат? Биринчиси заара, чоң заара, кичинекей заара жана жел чыгаруу daarатты буза турган иштер. Дененин кайсыл бир жеринен кан, ириң, сары суу чыгып агып кетсе daarат бузулат. Эгерде агып кетпестен ошол жерде туруп калган болсо, анда daarат бузулбайт. Оозду толтуруп кусуу да daarатты бузат. Ооздон кан келсе, кандай учурда? Түкүргөн учурда түкүрүгүнүн жарымы же толугу менен кан болуп калган болсо, анда биздин алган daarатыбыз бузулуп калат. Жатып же жер таянып уктоо да daarатты бузат. Чөгөлөп отуруп уктап калуу, таянбастан уктоо бул daarатты бузбайт. Эстен тануу, эс үчүн жоготуу daarатты бузат. Мас болуу daarатты бузат. Намаз окуп жаткан адамдын жанындагылар уга турган даражада күлүп жиберүүсү да ошо күлгөн адамдын daarатын бузат. Андан кийин жыныстык органдан чыккан ар кандай суюктуктар бул daarатты бузат. Анан эркек менен аялдын жыныс органдары бири-бирине тийишсе, мына ошондо алынган daarат бузулат, урматтуу угуучулар. Эми daarатты бузган нерселерди көрдүк. Эми daarатсыз аткарууга болбогон иштер кайсылар? Daarатсыз намаз окууга, сүннөт болсун, парыз болсун, нафил намаз болсун, эч айырмасы жок. Кандай намаз болсо болсун daarатсыз окууга болбойт. Куранды кармоого болбойт. Куран окуп жатып саждага барууга болбойт, эгерде сажда аяты келип кала турган болсо. Жаназа намазын окууга болбойт. Куран аяттарына кол тийгизүү, Курандын ичине кол тийгизүү бул daarатсыз болбойт. Анан Каабаны таваф кылууга да daarатсыз болбойт, урматтуу окуучулар. Эми темабызды жыйынтыктайлы. Бул сабагыбызда daarат деген эмне? Daarаттын парыздары, сүннөттөрү кайсылар? Daarat кандай алынат? Эмнелер daarатты бузат деген суроолорубузга жооп алдык.
Albatta, daarат suu menен alınat. A birok suu жок bolso, daaratты кандай алабыз деген суроого биз кийинки сабагыбызда tayammum деген темада жооп издейбиз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта болуңуздар.